көңіл айтып атышат, рахмат айтабыз. Рахмандың бүткөнден бүтелек, кылгандан кылалек иштери көп эле. Мына жакында ушул август айында дагы бир китебинин бетачары болуш керек эле. Ал чоң концерттик программа менен кимдир айтып аткан китеп. Чоң программа менен, концерт программа менен уланыш керек эле, коштолуш керек эле. Программанын bir 70% жазылып бүтүп калды эле. Андан тышкары дагы бир киносу бар эле, Рысбек Жабиров турат. Эми бул кандай болот аягы, эмне болот? Убакыт өзү көргөзөр. Ар кандай сөз болуп атат, болот экен. Күнөмдөр айткандай элдин өзүнөн дагы баягы дейбиз. Бул кыргыздын тилинен күнөөсү же мундун күнөөсү эмес, биздин кыргыздын каныбызга сиңип калган адат окшойт. Көзүнүн түрүсүндө бир жылуу сөз айтып, жакшылап көңүлүн алып коюш үчүн сөз түрдө тигиш орду өлүш керек экен да. Кураматылык Элмирбек Иманалиев акын айтмакчы, аны байкабай коюу жакшы эмес. Ар дайым эле чоңдорго айта берсең жакшы эмес дегендей, акыйкат айтсаң жакшы эмес дегендей, Рахман колунан келишинче мамлекетте, коомдо болуп аткан көрүнүштөрдүн бардыгын сатиран тили менен, ыр менен, тамсил менен колунан келишинче аракет кылып жазып жүрдү, айтып жүрдү. Аны бирөөсү туура түшүндү, бирөөсү туура түшүнбөдү. Кимдин канчалык чындыкты айтып атканын убакыт, мезгил өзү далилдеп, тастыктап келатат. Сөздү көп узартпайлы, айтылчу сөздөрдүн бардыгы алдыда. Урматтуу досум, Рахман кошпо. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқоз. Арқы дүйнөдөн жолугушканга